жакшы салып келген болсок, сабагыбызды баштайбыз. Сабакты баштагандан мурун силерге багуу баракчаларын тааныштырып койсом. Бул дайыма колдонуп жүргөн багуу баракчабыз. Бул жерге аты жөнүңөрдү жазасыңар. Анан ар бир этап болгон сайын, сабактын ар бир этабы болгон сайын өзүм дагы эскертүүнү берип турамын. Анан тиешелүү жерлерге, бул жерде бош торчо бар. Ошол бош торчого тиешелүү укугаларды жазып кетесиңер. Кайсы тапшырмаларды кандай аткарганыңарда, канча укуга алышыңар толук түрдө бул жерде жазылган. Муну дайыма колдонуп жүрөбүз, ошондуктан түшүнөсүңөр деген ойдомун. Балдарга багуу баракчаларды жаратып алсак биринчи. Азыр мен силерге багуу баракчасы менен биргеликте бирден актай барак бердим силерге. Ошол актай баракты баарыбыз деттерибиздин үстүнө коебуз. Актай барак бар экен, таап алдыкпы? Ошол актай баракты деттерибиздин үстүнө коебуз дагы. Баарыбыз ордубуздан турабыз. Андан эмесе азыр силерге бериле турган тапшырма деттерибиздин бетине актай баракты коюп алып, андан кийин башыбызга коебуз дагы. Мен табышмактарды бир канча маалыматтарды айтамын, табышмактарды. Мен анын жандырмагын мени жашырып атам, ошол нерсени табасыңар. Силер кыймыл аракеттерди жасаганча, кааласаңар көнүгүүлөрдү жасаганча монтип тартсаңар болот. Макулбу? Түшүнүктүү болду тапшырма? Түшүнүктүү болгон болсо анда баштадым. Бул нерсе мөмө жемиштердин катарына кирет. Кыргызстандын айрым аймактарында гана өспөсө, дээрлик Кыргызстандын бардык аймактарында өсөт бул нерсе. Дагы бул нерсенин кызыл, сары, көк, жашыл түстөгү мөмөлөрү бар. Анан кээ бирөөлөр муну сүйүүнүн символу катары карашат. Анан биздин чоң энелерибиз ушул нерсенин ичин кашык менен кырып жегенди жакшы көрөт. Мисалы, мен дагы бул нерсенин кызылын жегенди жакшы көрөм, көбүнчөчү. Силерге түшүнүктүү эле болуп атабы? Анда элестете алдыкпы? Тартып бүттүкпү? Тартып бүткөн болсок, анда кана көрсөтөбүз. Эмнени тартып көрсөтөбүз? Ким эмнени тартты, эмнени элестетти? Биз Udağını tartmamızın değil. Köpçülüğüz almanı tartıpız azamatlar sonun. Men jakşırgan tavuşmaktın jandırmağı alma bolç. Bir kança konugulördü jasap aldı ordustan oturup. Bir kança konugulördü jasap aldı. Jeneriz çınalıp aldı. Ana tapıştırlardı, belgiledi, örttü. Kançalık elestürlüğü jakşı kendini gördü. Ayağımda. Elestürlüğü jakşı ken, elestürlüğü aldığımız ayağı jakşı ken oturuluktan biz yaşırgan söz bu alma bolçu. Azamatta. Demek bağlı barakçasına ar bir etap bolgon sayın belgilep barabız. Jakşı. Biz murunku sağlıkta Filip Sayçar'ın bu biz o bölümümüz, toplu bölüm almamız. Birinci topta Mayranbek, Ali, Eldos, Kasımbay bulgun. İkinci topta Ahtan, Haruke, Muhammed Toyçoyet bulgun. Üçüncü topta Tansulu, Aftangil, Amina, Zuret bulgun. Dördüncü topta Kayrak, Aygız, İlyas, Mahmut bulgun. Murunku sağlıkta biz topta bölüm almamızda birinci topta Mirza Gaparov'un Instagram barakçasını açıp profilin tolduruu tapşırması verilgen. Ekinci topu barakçaga publikasiya jarıyalı. Üçüncü topu kattalığı jana kattalıuçular hizmetini tüzüp çıkуу tapşırması verilgen. Al endi dördüncü topu tarıkçalardı kirgizүү tapşırması verilgen. Mirza Gaparov azыр тирүү болуп калса, же болбосо ошол кезде азыркыдай Instagram баракчаларын колдоно турган болсок, кантип ачмак деген тапшырма берилген силерге.
Анда үйгө берген тапшырманы аткардыкпы? Аткарган болсок, анда биринчи топко кезектирсек. Бұл жерде Мырза Капаров, эгерде Мырза Капаровдун мезгилинде Instagram болгондо, анын азыркы учурдагы Instagram баракчасы кандай көрүнмө экенин көрсөк болот. Ал өзүнүн профилине өзүнүн сүрөтүн коет эле жана белгилүү сөздөрүнөн жазып кетмей эле. Мисалы, мен болгондо көргөн билгендеримди, жүрөгүмдө өйгөн сезимдерди кагазга түшүрүүгө аракет кылган адаммын дейт. Ушул сөздөрдөн кийин түшүнсөк болот, Мырза Капаров жазуучу болгон. Жана бул ссылка аркылуу Мырза Капаровдун жазган китептерин жана жазган чыгармаларын сатып алып окууга болот. Ошондо бул ссылкага китептерин да киргизип койгон. Азаматтар сонун кирсе болот. Мисалы, ал жерде калган китепти, чыгармаларын сатып алып окууга мүмкүнчүлүк берет. Сонун маалыматтарды киргизсеңер. Экинчи топко Мырза Капаров эгерде Instagram баракчасын колдонсо, кандай публикацияларды киргизмек деген тапшырма берген. Биз дагы топ менен биргеликте Мырза Капаровдун публикацияларын жүктөдүк. Бул жерде биринчи менин өмүрүм, менин чыгармаларымда. Бирок адам баласы болгондон кийин тагдырдын ар бир бурулушунда өзүнө гана таандык, эч кимге айткысы келбеген, жүрөктүн тереңинде катталган сырлары болуп турат. Ооба мен жашоомдо эки аялдын орду өзгөчө болду. Биринчи жубайым Алмажан, анын мага болгон ак тилеги, тазалыгы үчүн дайыма ыраазымын. Мен бир жолу күндөлүгүмө Галя экөөңдү бирдей сүйөм деп айтаар элем. Бул сөздөрдүн төркүнүндө канчалык азап, канчалык кечирим жатканын сезип турам. Ал эми Галя менин тагдырымдын дагы бир бети. Турмуштун татаал жолдорунда дайыма бирге болгон адам деп Мырза Капаров өзүнүн өмүрү тууралуу жана жубайлары аркылуу маалымат берген. Кийинчисинде биз каядан Алтыжапка жүз башы болгон арабча билген динди кадыр туткан кишери убагында большевиктер менен ок атышып, доого чыкканда көзү өткөн. Ошол таята менен чоң атам тууган болгон 5 куда болуп, атам 14, апам 13 жашында турмуш курушкан. 3-4 жашында апам каза болуп, мен кайнемдин колунда өстүм. Ал нактуу салттуу аял болгон үйүбүз эки коргондо турар эле. Тайнем тапкандын жарыгында отуруп, ийип чыгар эле. Биз сүрөттө көргөндө эле тайдасы менен тайнесин көрөбүз. Афат жөнүндө келемиз. Ал тарых сүйлөгө аймак. Ойгот ошол тарыхтын жүрөгүнө соғып турган айыл. Олор асманга чөйүлүп, жердин жүзү бала чакты эске салат. Озбек менен биз Мырза Капаровдун мукаты экенин эсеп коет. Мырза Капаров бул китеп жазбастан бул сценарий кинолорду жазганын көрөбүз сүрөттөрдөн. Бул Мырза Капаровдун Өмүр Сардары баянын киносунан үзүндү. Бул Мырза Капаров бул китеп жазуудан сырткары, китеп жазбастан бул кино сценарийлерди дагы бул кошо алып кете алган. Демек, тараптуу таланттуу инсан болот экен да, азаматтар. Үчүнчү топко берилген тапшырма Мырза Капаров эгерде Instagram баракчасын колдонгондо катталуучулары ким болмок деген тапшырма берилген. Бул Мырза Капаровдун жеке баракчасы аккаунты. Азыркы учурда дээрлик бардык адамдар мындай Instagramга кирбей коюу мүмкүн эмес деп ойлойм. Азыр кандай ишкана болобу, бир окуу жай болобу, ошонун мындай Instagram баракчасы бар негизиненче. Мисалы менин дагы эле Instagram баракчасын ачам, иштетем. Ар бир адам катталуучу жана ал мен катталган адамдар болот бул жердечи. Мен бул жагында подпискисинде менин жакындарым, менин жакын досторум болушу мүмкүн, же мен иштеген жай, окуу жайдын эмеси болушу мүмкүн. Мен ошолорго катталам. Бул жерде Мырза Капаровдун аккаунтунда көрсөк болот. Бул жерде биринчи Мырза Капаров эмгек жолун Токтогул атындагы мектептен 1962-жылы баштаган десек болот.
ошондой эле Заман Кыргызстан гезитинде иштеген, Остроман театрында иштеген, бул жерден Мырза Гапаровдун иштеген жайларын көрсөк болот. İştegen yerlerinin barakçaları kırtalmak деп ушуларды киргиздиңер. Азаматтар сонун дагы Мырза Гапаров Инстаграмга баракчасын иштеткенде алар жакындарына кесиптештерине жана жубайына катталмак. Ошондуктан биз аларга дагы аккаунт ачып, Bizimle akaunt ачып каталып болдук. Азаматтар сонун. Kimler açtılar ошондо? Жубай Галина Ивановна жана Жубайларын açtılar дагы kimler? Сапарлаштар искендер. Алмажан Осмонкулова. Алмадан Осмонкулова ким? Антыбай. Demek dostlarına katlanmak, ошол кезде жашаган адамдарды замандаштарынан аккаунт ачып анан каттадылар. Азаматтар сонун жакшы. Төртүнчү топко тарыхчыларды билдирүү тапшырмасы берилген, Biz tartışmalarını kirgizdik. Tartışmalarına birinci kitaplarını kirgizdik. Antkeni şu kitapları, kaysi kitaplar var ekenini biliş üçün. Şular kirgeni birinci tartışmalarını sarıptı. Сонун. Азаматтар. Азаматтар. Oldu? Ой, Bütün verilen toplumanı barış bulutlu dengede atkazılırsa beni эгерде тапшырманы аткарганлардын өзүнө эки упай берилет, андан сырткары сүйлөө жөндөмдүүлүгүнгө жана тапшырмадагы киргизилген маалыматтардын тактыгы жана далилдүүлүгүнө бирден упайды алуу баракчасына белгилейбиз. Алуу баракчабызды белгилейбиз. Эми силерге суроо. Башында биз бир канча көргүлөрдү жасоо менен алманын сүрөтүн тактык барбыз. Эми силерге суроо. Алманы элестеткенде силердин элесиңерге эмне ассоциация болот? Кыз. Мен алманы көргөндө биринчи Чыңгыз Айтматовдун повести Кызыл алма эсиме келет. Мөрет. Мен алма дегенде чоң атамдын алма багын элестетем. Азаматтар, Али. Мен алма дегенде бул ар бир жылдын шилим өмүрү катары элестетем. Şirin Mehmet Kadar Azamlar kimisi? Alma degende күздүн келишине жана тартуулукту Yaxşı azamlar. Men тоқшылық, молчылық деп естідім. Мен алма дегенде айылды. Ayında elestedimdir. Sonra emizlerge sıra. Эки рет гүлдөгөн алма көрдүңөр беле? Эки рет. Ошондой да болот экен. Эки рет билбейм. Эки рет гүлдөгөн алма көрдүңөр беле? Жоқ енді биздин айылда ошо бир дагы зорлугунан гүлдөйт да анча гүлдөбөй, анча кышпайт. Нохотто. Биздин айылда ошондой. Силердин айылыңарда? Эки рет гүлдөгөн алма көргөн эмеспиз бе? Анда биздин Мырза Гапаровдун өмүр чыгармачылыгын үйдөн окуп келдиңер да, тапшырманы аткарып келдиңер, алмага байланыштуу кээ бир маалыматтарды таап алганыңарды окуңуз. Мырза Гапаров жөнүндө окуп жатканда анын эки рет мүлөчү алмалар деген чыгармасын көрүп алдым. Демек, биздин бүгүнкү отырган темабыз Мырза Гапаровдун эки рет гүлдөөчү алмалар чыгармасындагы өйдүлөр темасынын чагылышы деген темада сабак өткөнбүз. Эми азыр биз бул сабакта эмнелерди үйрөнгүбүз келет. Мен силердин группаңарга ссылка жөнөттүм. Ошол ссылка аркылуу кирип, ким эки рет гүлдөөчү алмалар деген темада аңгемени топпайбызбы? Ким эмнелерди үйрөнгүсү келет? Азыр сабакка максат коебуз. Ссылка аркылуу кирип, ким эмнелерди үйрөнгүсү келет? Kimdir emнени үйрөнгөнүн каалайт экен көргүлүчү?
test cezası. Kim evliliğini ürününü kalaydı. Ürünü kısaldı. Paydalık çaktan ürün gelirdi. Uşul çıkarmanın en negizgi ideyalarını düşüngüm gelir. Temanın mazmununu düşüngüm gelir. Azamatlar sonunun bu çıkarmadan sabah algım gelirdi. Özüm bilbegen canlı bilimlerde algım gelirdi. Temanı tereğen öğrengim gelirdi. Ne bu çıkarmanın mazmununu düşüngüm gelirdi. Bu temadan sabah algısı gerekene ne bugünkü sabahtan özümden yaşama faydalı bir malumat algım gelirdi. Sonun azamatlar. Temanı tereğine düşüngüm gelirdi. Daha bir fikret güldürücü almalar dedi. Köp nerseni öğrengim gelirdi. Yani köp nerseni öğrenirler sabahtan. Demek maksatlarda boyu aldık azamatlar. Anda biz fikret güldürücü almalar. Şundan da fikret güldürürken, güldürürken. Uşul bölümde doktor boyunca kalasları sizlerge değiştiriyor. Next'te verildi. Anda tapşırmanın bağımız birinci. Tapşırma sizlerge. Hazır sizlerge bir de barak verildi. Tekstin üzüntüleri verildi. Hazır tapşırma sizlerge top menen birlikte bölümün üzüntünü okuşurasınlar. Üzüntünü analizde iz oylanlar menen bölüşürsünler. Talko жүргүзөсүңөр. Негизги каармандар жана окуялар тизменине көңүл бурасыңар. Өзүңдүнү кыскача так түшүнүктүү кылып жеткирүүнүн планын сүйлөшөсүңөр. Бирөөгө жеткире ала турган деңгээлде эксперттик деңгээлге чыгышыбыз керек экен. Анда убакыт кетти, силерге 6 мүнөт убакыт. Barakçadan düşündürme sözlükler de var. Eğer de sözler düşünme falan olsa var, ayrı sözlerde düşündürme sözlükler daha az.
Tekst izleyip yetiştikti. Anladınız, özümüzde bölümün teksti düşünü aldı ve takmadı. Büroyu düşündürüp bir anlatmadan dinleyecektik ki. Zamandan sonra anda bir top birden dört koca insanız. 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 1, 2, 4. 3, 3, 4. Anda varız bir degende bir sanın aytkanda bu жерде oturabız, iki sanın aytkanda bu жака, üç aytkanda bu жака, dört aytkanda bu жака. Barız defterimizde bağlı taraftardı. Alın, barabız. Balдар andamisi tapşırmanın bağlısı. Hazır ağır bir özümüzün bölüktüğüne düşünüp bardık da kralı. Ağır bir doktor. Tekstin birinci bölümü, ikinci bölümü, üçüncü bölümü, dördüncü bölümünü okup gelgen ekspertler var dep düşünürse barız. Emi hazır okuyanı to'liq turda qanday bo'ldi? Biri-birimizga aytib beramiz. Birinchi tekstni o'qiganda, tekstning birinchi bölümünü o'qiganda birinchi, ikinchi bölümünü o'qiganda ikinchi, uchinchi bölümünü o'qiganda uchinchi, anan to'rtinchi bo'lib aytib beradi. Biri-birimizga o'qiganni to'liq turda bayonlab aytib beramiz. Bu vaqt 5 minut vaqt ketganda boshlaymiz.
Valla bizge bölümün vakit bitti. Geçip kaldık mı çocuktu? Anda nesi hazır biz ekret burada çarmılar, burada bakın çarmısını bu düşündük, talkıladık ve büyük bir avatımın dengeyle jettik demek hazır. Biz Kahramanlar sokunca sayalabız, alarga analiz жүргүзө алабызбы, ошону канчалык деңгээлде түшүнгөнүңөрдү аныктоо үчүн азыр тегерек формада отурабыз, тегерек Biz endi алган бүтүнлөрүбүздү бышыкташыбыз керек. Анан канчалык деңгээлде түшүндүк, азыр алган үчүн сыноо бере эмне ошол силердин айткан оюңарга карап чыгарманы канчалык деңгээлде түшүнгөнүңүздү аныктайбыз. Анда биринчи суроо. Автор эмне үчүн чыгарманы эки ирет күлдөөчү алмалар деп атаган? Жана бул образ жашоодогу кайсы кырдаалдарды элестетет? Эгер сен автор болсоң, кандай ат коймоксуң? Kimdir oynadı? Ali. Bu yerda автор чыгарманы атын аябай кооздогон деп ойлойм. Анткени элестетимде сиздердин үйүңүздөрдө алма бак бар. Буга чейин ал жаштап өсүп келген да. Бир маалда эле ал күдөгө калды. Бирок аны сиз баттыр кыйып койбойсузбу? Бул окуяда да ошондой болот да. Баары деле бактылуу жашап келди да. Бир маалда эле бактысыз жашап калды да. Ушумен мен айтайын дегеним, ошол бакка экинчи мүмкүнчүлүк берсе болот да. Бак күндөгө калганда эле аны бактырып кыйып койбойбуз. Ошол бакка өссүндөр, кийинки жылда дагы мүмкүнчүлүк берейин деген. Автордун идеясы ошо. Эгер сен башында кол жашап келатып бир маалда эле сен бактысыз жашап калсаң, сен кийинки ар дайым экинчи мүмкүнчүлүк алганда болот деген да. Азамат кыска жана так жооп бергенге аракеттенсе азаматтар нурет. Мен бул чыгармадан эмне тартылганын оюм айтып берейин. Мисалы үчүн бул Сардал деген бала же апасына барбай, же атасына барбай, бул орто жолдо калды. Апасы жакта жашоо, апасы кошот аныча макул балам деп карайт. Бирок ал жакта дагы ал балага жашоо кыйын болду. Анан бул атасына сапар алып атасына барат. Атасына барса, бул атасы дагы аны кабыл албагандай болуп, бул ата менен эненин ортосунда арасат болуп калды. Мен автор болгондо чыгарманы мындай арасат дегенси коём. Арасат деп ат коймоксуң да. Автан сен. Мисалы эске бузулган үй бүлөнү кайра калыбына келтирүү кыйын.
жана жасауга убакыт куруу да кыйын болот. Ошол үчүн буну ушундай атаган деп ойлойм. Мен эгер автор болсом, көңүл сыймыгы деп Андан кийинки суроо өтсө, экинчи суроо. Сардалдын ата-энесинин турмушуна ким күнөөлүү жана үй бүлөнүн бекемдигин сактоо кимдин милдети деп ойлойсуңар, жигиттер, кыздар? Таңсылуу. Биринчиден үй бүлөнүн турмушуна эч качан бир адам күнөөлүү болбойт. То есть эки жактан, то есть атасы дагы, апасы дагы күнөөлүү болсо, эч качан бир адам күнөөлүү болбойт. Үй бүлөнү сактоого ар дайым эки адамдын тарабынан аракет болуш керек. Тагыраны деп айтабыз. Эки адам аракет кылса, ошондо үй бүлөнү бекем болот. Бир адам аракет кылса, бекем болот. Ана кайра ойыңызды айталычы? Үй бүлөнүн турмушуна дайыма эле бир адам болот, кошулам. Бул жерде бири-бирин түшүнүш керек. Урушканда бири-бирин кечирип коюш керек. Жана үй бүлөнүн бекемдигин, милдетин сактоо үчүн ата-эне экөө тең милдеттүү. Алар бири-бирин түшүнүп, бактылуу жашаш керек. Таңсылуу Кайраттын пикири окшош эле болуп калды. Окшош ойлонгондор барбы? Кайра убакытты ала бербесин? Окшош ойлонгондор дагы бабыл баракчасына жооп берди эсебинде белгилейбиз. Окшош ойлонгондор азаматтар сонун. Кийинки суроо, үчүнчү суроо. Үй бүлөдөгү зомбулук. Угатабызбы? Үй бүлөдөгү зомбулук баланын дүйнө таанымына жана келечегине кандай таасир этет деп ойлойсуңар балага? Пикирин айта кетти. Мухаммед. Үй бүлөнүн зомбулук балага тиешеси. Үй бүлөдө мисалы ата-эне урушуп, жаңжал кылып, бири-бирине кыйшып, кашай берсе, бала дагы ушу ан сезими бузулуп, ойлойт. Мен дагы чоңойсом ушундай кылышым керек деп ойлоп, кийин дагы алып, аялына ушундай кылып сөз кайтарып, сыйдабай, коркуп көргөзүп калышы мүмкүн да. Бул жерде эмнени көздөп чыкканда ошону көрдү. Аруке. Зорлук көрүп чоңойгон бала, мисалы кичинекейде зорлук көрүп чоңоюп, эртең чоңойгондо мындай өзүнүн нерсесин, каалаган нерсесине жете албай калат да, көп жерде уялат, тартынат, өзүнүн даражасын төмөнгө түшүрөт да. Көп жерлерде де артта қалып қалады. Майрамбек. Бұл үйлі зомбылыққа балаға қандай тәсір етеді дегенде, бұл бала жаш болды. Жаш балында балдар ойлауш керек, күліш керек, қандай проблемаларды ойлауш керек деп ойлаймын. Анан үйінде зомбылық болса, бала ертелі чоңойып қалады деп ойлаймын. Психологиясы. Анда дәл окшош ойлонгондор барбы же? Айкыздын пикири, Нурелдин пикири окшош экен, жакшы азаматтар. Анда 4-чү суроо. Бул аңгемени бүгүнкү күндүн кайсы окуялары менен салыштырат экенер? Бул аңгемени ажырашуулар боюнча салыштырат. Мен биринчи экинчи күйөөмдү болгонда экинчи күйөөгө тийип ошол. Бул көбүнчө балдардын ата-энелери миграцияда жүргөндүгүн салыштырабыз. Миграцияда жүрүп, балдар чоң энесинин колунда калып, ата-энесинин мээрин алып койгон. Балардын кандайдыр деңгээлде жетишпестик болуп калышы мүмкүн болсо, Кайсы окуялар менен салыштырам дегенде, азыр бул жерде социалдык проблемалар болот, ошол менен салыштырам да. Анткени көптөгөн учурда бири-бирин түшүнбөй, ажырашуулар көбөйүп, көпчүлүк учурда ушундай болуп атат, балдар жетим болуп калып, интернеттен чоңоюп ушундай болуп атат. балдар болуп калат десеңер, азаматтар сонун пикирлеrini аябай жагып атат. Мага анда 5-чи суроо. Эми кесибизге багытталабыз. Эгер сен үй бүлөлүк мамилелерди бекемдөөчү мобилдик тиркеме иштеп чыга турган болсоңор, ар бирибиз ага 2 рет курдоочу алмалар чыгармасынан кайсы маанилүү функцияны кошот дегендер. Мисалга мен мисалын койдум да. Көңүл буруу эскертмеси деген тиркеме ачабы деңер, мисалы телефондочу. Же болбосо муундар аралык диалог деген тиркеме ачабы деңер деген таризде мен силерге мисал иретинде киргизип койдум. Тиркеме ачсаңар. Силер кесимиңер ошого байланыштуу да, автомобиль. Мен үй бүлө ошол да ашмакмын. Үй бүлө ошол. Анткени анын ичинде үй бүлөнүн ичиндеги жылуулук жана ата-эненин бири-бирине болгон сыйлаштыгын зин алып. Ачайлы кийин. Окууга өткөндөн кийин. Таңсуу.
маселе бири-бирин укпаштан, бири-бирин түшүнбөдөн бери, ошон үчүн бири-бирин угуу деген функцияны колдонушмакпыз. Бири-бирин угуу. Себеби боюнча проблемалар бар, бирок ошол проблемаларды үй-бүлөлөр чогуу чечпейт. Ошол Titrek ketdim sizler bildirdiniz. Bu жерде үйлөрдө көптөгөн мындай маселелер болуп жатат. Ошону согуу сүйлөшүү үчүн үй бүлө менен жарым саат убакыт өткөрүү деген. Öte son. Точек mu koyalım, söylüyorum. Açabilirim, alan bilen 20 minut. Azama. İyilesin çünkü oğlanlar. Ben keçirindүүлүктен деген ачып коюшум. Son fikirler ayağa cevap oldu bence. Бул мамиле үй бүлөнүн бактысы да ачат. Эмнеге дегенде үй бүлө менен жакшы отуруп кеңешип бара жаткан чечсең, кийин дагы үй бүлө бактылуу болуп чыгат. Son azamatlar barınlar var. Налог баракчасын улам белгилеп кетебиз. Bu bölükte her bir belirlen soruğa tura cevapların verilişi. Егерде жооп берген болсоңор 5 пай белгилейсиңер, анан сүйлөө жөндөмдүүлүгүңөр жакшы болгон болсо жана аргументтерди келтире алган болсоңор бирден упай, жалпы 7 упай чогултабыз, анда эмесе кийинки бөлүккө өтөбүз. Каармандар сотун баштайбыз. Биздин тегерек столубуздун 2 бөлүгү башталды. Азыр биз окуя боюнча нерселер талкуулап бүттүк. Эми каармандар жөнүндө сүйлөшөлүчү. Ал жерде бир канча каармандар катышкан, бир 4-5 каарман катышкан. Алардын ичинен негизги ролдордо Сардал жананын апасы, өгөй акасы, атасы катышкан. Анда каармандардын сотун баштайлычы. Биринчи суроо Сардал боюнча болот. Эгерде Сардалдын ички дүйнөсүн түстөр менен сүрөттөсөк, анын аңгеменин башындагы жана аягындагы абалы кайсы түстөргө окшошмок? Аңгена өзүнүн коялар. Мен Сардал менен үй бүлөсүн биринчи бактылуу жашашат, аны ачык асман көк түсөтө айткым келет. Мындан кийинки акыркы жашоо ажырашып бактысыз болгонун көрүүбүз. Башында ак түс бермекмин. Эмне дегенде башында жакшы жашап, мисалы атасы менен апасы биргелешип велосипед алып бергендеринде ошол жерден байкасак болот, бактылуу жашаган. Анан кийинкисинде уже кара түс менен болчу. Ата энеси ажырашып, ал орто жолдо калып кетти да, эч жакка барып батпайчы. Окшош ойлогондор барбы? Түстөрдө башына ачык түс, жана кийинкиси баарыбыз эле окшош ойлонуппуз, азаматтар. Кийинки суроого өтөбүз. Сардал кетип баратып, итти өзү менен бирге эмне үчүн алып кеткиси келбейт? Бул эмнени билдирет? Кайраттуулук коелучу. Баланын беримдүүлүгү билдирет, ол өзү кыйналып жүрөт да, балачы өзүнө тамак таба албай. Эмне кыйналып жүрөт? Мисалы үчүн тамак жетпей жатат да балачы. Мерим жетпей жатат, кыйналып жүрөт, анан бул итти өзү кантип Итти алып кетсе болбойбу? болот эми, буну кантип курсагын койгузган, буну кантип багам деп ойлонуп да балачы. Өзүнүн итти да автомобиль. Бул жерде Сардал өзүнүн тандыры кандай болушун билбей белгисиз болгон. Жана итти ал жака алып барган менен ага мүмкүнчүлүк болбой калса деген ой алып кетпейт. Итти алып кетсе ага дагы жабыр жеткизип алган болот деп ойлоду дейсиң да. Жакшы азамат алып келет. Сардалдын ит алып кетпеген дагы бир себеби, ал Сардал шаарда жашайт да. Ит ошо энетин жерде жүргөн жакшы көрөт. Ошол үчүн да мүмкүнчүлүккө да карап алып кетпеди деп ойлойм. Итин эркиндик бергиси келди. Сонун ой. Итти өзү менен алып кетпеген себеби бул өгөй атасынын үйүнө кетип, үмүт кылып немеге барган. Өзүнүн биринчи атасына барган. Ал үйүнө барып дагы үйүнө экинчи болгонун билип үйүнө барбай, эки жактан да үмүт жок болуп, итти да каяка алып барам, өзүнүн үйү жок болсо деген ойдо өзүм менен эсип койгон. Өзүн батпай атсам итти каяка алам депти. Окшош ойлонгондор барбы? Окшош ойлонгондор белгилүү алса, анда Сардалды талкуулап бүттү. Анда апасы жөнүндө сөз алычы. Апасынын үнсүздүгүнүн артында эмне жатат эле? Апасы негизи
анын апасынын аркасында биринчи эриден ал сабырдуулук күткөн, сабырды кылып, акыры аргасыздыктан ал айласыздан ажырашкан. Эми экинчи күйөөсүнөн ал азыр сабырдуулук менен жашап атат. Айласыздыктан жана ошол айласызды бербек экен. Сабырдуулук жана айласызды берем. Мен анын артында коркунуч жатат деп ойлойм. Эмне дегенде биринчи күйөөсү кечирим сурап берет да, көп жолу кечирим сурап бергенде да кечирбей коет. Дагы кечирим сурасып кечирсем мурдагы эле жашоомо кайтып келем, күндө үйдө уруш жаңжал болот деп ойлойм. Ошон үчүн Эгерде кайтып бара турган болсо, мурунку жашам кайталанып калат го деп ойлойм да. Жакшы. Эndi Ахмат эмне коёлар? Апасынын биринчи артында сабырдуулук жатат деп ойлойм. Эмнеге дегенде күйөөсү канча ката кетсе дагы ал сабыр кылып жүргөн. Ал ажырашкандан кийин биринчи күйөөсү кечирим сурап келет көптөгөн жолу. Жана бул катачылыктар келтирет деп коркуп жана айласыз коркуп калат. Айласыздыктан жашап жүрөт деп ойлойсуң. Жакшы. Андан кийинки суроо болсо да, сен апасынын ордунда болсоң, кандай кылат элең? Элдос. Эми мен эркек болгонун себептүү айылдар кандай сезимде болушун так билбейм. Бирок эгерде мага ошентип күйөөм кечирим сурап келгенде, башында ошо корккондой кылып, бирок бара секин мындай намек берип, белги берет эле. ооба, Анан кайра кечирип коет. Кечирмеме иш болуп туруп анан кечирип коет. Сен чочуткансың. Нурел? Мен анын апасы болуп көрбөдүм, бирок мен анын апасы болсом, мен кечирмекмин деп ойлойм. Кечирет элем. Неге дегенде, ар бир адам ката кетирет. Анан биринчиден мындай үй бүлөсүн да ойлош керек деп ойлойм. Баласын ойлош керек биринчиденчи. Баласынын кийинки жашоосун, тагдырын ойлойт элем өзүм. Анда кыздардан бирөөнүн пикири болуп койбойбу? Эмне дешиң мүмкүн? Негизи көбүнчө аял киши сабырдуулукка салып көп нерсени кечирет, көп нерсеге көз жумат, бирок кээ бир ушундай учурлар болот, аял киши ал нерсеге көз жума албайт. Бирок жагы болсо, кандай десем, гордостька салып кечире коюшу мүмкүн. Бирок мен анын ордунда болгондо, ортодо все-таки сардал бар да, ал баланы өгөй ананын колуна тургай элиш үчүн кечирим менен. Балаңдарда бары бер дегиз, анда апасында талкуулап бүттүк, анда эпизоддук каарманда бизде өгөй ата бар болчу, анда өгөй ата тууралуу эреке суроо, каарманда түзөмдүс терс көрүнүштөрү көп сүрөттөлбөйт, өгөй ата. Бирок сардал ага эмне үчүн текелип атат деп ойлойсуң? Бул автор бул түздөн түз жеткиргиси келген эмес. Анткени сардалдын көздөрү менен бергиси келген. Көздөрү менен? Анткени бул өгөй атасы булган көп коркунучтардын арасынан сардал коркконун аркылуу чыкты. Буга чейин коркутуп жүргөн ошондуктан анан кекелип атат дейсиңби? Жакшы азамат, кайра. Өгөй ата да эң таанып баштаган ага ачыла албайт да. Ошон үчүн Өгөй да дейсиңби? Ал дагы бул башка бирөөнүн баласы деп жакшы мамиле кылбайт да. Ал балага Жакшы мамиле кылса болмок деген ойдосуң. Аминанын пикирин кандай? Мен деле сардалда кызганыч болгондой ойлойм. Себеби мурда үчөө бактуу сардал. Апасынбы? Ооба, кызганып, мурда үчөө бактуу жашап жаткан бирок апасы таштап кетип калды. Азамат сонун ой. Анинин оюн кабылдадыңбы? Чындыгында өзүңдүн атаң болсо баары кыйын болот да. Өгөй атаң болгондо кичине өзүңө башка сезип, ичинде нерселерди айта албай, мындай кысылып жүргөндөй сезип бересиң да өзүңчө. Бирок баары атаңа экинчи мүмкүнчүлүк берүү туура болду. Анда кийинки суроо. Эгер сен автор болсоң, өгөй атага актанууга мүмкүнчүлүк берип берем. Актануу ар бир адам денсаулыгы менен ар бир адам каталап
mına öyle. Atlamışkan mümkünsüz beredilen de etkililer yok değil. Misalının yok değilden. Yani bu ayağı alıp жатқанда ошон балалардын өзүм баламдай карайм деп алат да. Бирок ал бул чыгармада өгөй атасы баласына мамилесин көрсөтүп болот. Ага күн бербей, жана урушуп, сөгүп, ошон үчүн мен мүмкүнчүлүк бербейм. Атамдан Abi kendi fikrini bağladığını çak. Себеби ар бир адам тurabilecek отурулбайт да. Андагы өзүнүн өкүнүчү бардыр. Ошондой болгонуна себептер бардыр деп ойлойм. Өгөжлердагы сардала жаманлыгы ушундай кандайдыр бир себеп болуп калды десе, азаматтар сонун пикирлерине аябай жагымдуу болду. Анда айылдын пикирин укпай алдырбы? Biz мындай болсо инсанда биз катамысынан үйрөнөбүз дейт болот. Ошо өгөй ата башында биринчи кыта кетирген, бирок кийин оңолуп ойлогон да. Сондуктан катамысынан да иштесе болот деп ойлойм. Азаматтар сонун. Анда эмесе баарыбыз чыгарманы талкууладык, калмандар сотун жүргүздүк. Мен ойлойм, эң сонун бекерге чейин жеттик деп ойлойм да. Эми берилген суроолорго эгер туура жоопторду берген болсоңор, ар бир суроого бирден упай болот, жалпы 6 упай. Андан кийин сүйлөө жөндөмдүүлөрүңөргө 1 упай, аргументтерди келтиргениңерге 1 упай. Жалпы ошондо 8 упайды чогултап келсе, бул бөлүктө. Бала баракчаларын толтурабыз дагы. Онундан 20га чейинки упайды алгандар 5, 12ден 15 упайга чейин алсаңар 4, 7 упайдан 11 упайга чейин алсаңар канча экен? 3 экен, санап чыгабыз дагы белгилерибиз. Belirledikmi? Anda sizlerge жыйынтык болчу рефлек салышы. Баары соңотабызбы? Бала баракчаларын белгилеп болсо, анда биз чыгарманы түшүндүк, Чыгарма жактыбы? Сонун чыгарма, чындыгында Мырза Гапаров чындыгында сонун аңгемелерди кыска болгону менен мазмундуу түрдө жеткизе алган да окурмангача. Ошондуктан эми башында биз чыгарманы өтүп атканыбызда эмнелерди үйрөнгүм келет деп максат койдук эле. Эми азыр силерге тапшырма мындай. Үй-бүлө бекем болушу үчүн, мисалы дарак бекем болушу үчүн тамыры бекем болуш керек да. Эми үй-бүлө бекем болушу үчүн биз ар бирибиз кыргыздын жигити катары, кыргыздын кызы катары ар бирибиз үй-бүлөнүн бекемдигин сактоо үчүн бирден уран иштеп чыгалы-чы. İşte yazdı uğran. Evet, o sılkana girip durup, o dergi ceza verirse patlamaz. Uğran işte. Öğütlüğünün bekemliği tez cezası kız kaça uğran. Ар бир үйдө тынчтык болсо, жалпы дүйнө тынч болот дейт. Үй-бүлө бакыттын булагы, жашоонун тиреги, ырыс алды ынтымак дейт. Үй-бүлөдө тынчтык болсо, дүйнөдө тынчтык болот. Үй-бүлө бул кичинекей коом, үй-бүлөдө ынтымак болушу үчүн болушу керек дейт. Тиримдик бар жерде ырыс бар. Үй-бүлө бекем болсо, коом бекем болот. Үй-бүлө бекем болсо, коом бекем болот. Эки жолу бир пикир айтылды. Үй-бүлө баарынан жогору. Үй-бүлө адамдын биринчи мектеби дейт. Эгер сен үй-бүлөңдү асманга учурам десең, тамырың uzun болуш керек дейт го, тамыры бекем болуш керек экен. Тынчтык бар жерде бакыт бар дейт. Үй-бүлөгө уран. Мен ыймандуу болсом, коом ыймандуу болот дейт азаматтар. Сонун эгерде кимдин пикири жаккан болсо, анда жактыруу белгисин басабыз, баарыбыз жактыруу белгилерин басабыз. Кимдин ураны эң мыкты, кимдики жакты, кимдин ураны жактыруу белгилерин басабыз. Элдос 2 жактыруу алды. Аты жөнүн жазбапсыңар да. Нурел 1 жактыруу алды. Демек бул жакта үй-бүлө бакыттын
Маматке 5 жактыруу белгисин алды. Анда эмесе, балдар, анда эмесе тапшырмабызды угуп алсак, барыбыз үй тапшырмасына бөлүп бөлөбүз. Үй тапшырмасы төмөндөгү 2 тапшырманын бирөөсүн гана тандап аткарасыңар, бирөөсүн. Биринчи тапшырма чыгарманын негизги идеясын чагылдырган социалдык роликтер, сценарий түзүп, аниме жасайсыңар, кесипке багыттап. Үй бүлө жана эки бүлдөр символикасын айгалыштырган постер же коллаж даярдайсыңар. Ушул 2 тапшырманын бирөөсүн тандап, өзүбүзгө жакканын жана жеңил болгонун тандап аткарсак болот. Тапшырманы дептерибизге жазып алдыкпы? Жазып алабыз дагы, балым баракчаларын толтуруп бүттүктү. Анда эмесе чогултуп алсак, тапшырмалар түшүнүктүү болгон болсо дептерибизге жазып алабыз. Дептерибизге жазып алдыкпы барыбыз тапшырмаларды? Анда эмесе мисалы Маматбеков Али 19 упай алыптыр. 19 упай алса демек 5 деген баага окуптубуз бүгүнкү сабакта. Мансурова Айкыз алган упайы 4 экен. Жагы чогулткан упай 12 болуптур. Кошмаматова Амина алган баасы 4 экен, чогултканы жагы 13 упай чогултту. Мен ушинтип карап бааларды журналга түшүрүп коемун. Анда эмесе тапшырма түшүнүктүү болгон болсо саламатта барган.